Азыркы учурда мынакей элге кызмат кылган алып баруучу жигиттерибиз, кээ бир кызмат көрсөткөн маданият кызматкерлери жана башка адамдарыбыз адамдарды чогуп элиң барсыңбы, жана башка бардык кайрымдуу фонддор, уюмдар менен биргеликте адамдардан каражат чогултуп, айыл өкмөттөр менен биргеликте ошону муктаж адамдарга берип турган учурда интернет булактарынан башка жерден мындай бир көрсөтпө эле кыла бербейсиңерби, эмне үчүн эл көрсүн кыласыңар, эмне келген мактанасыңар, кожо көрсүн кыласыңар деген сөздөр көп айтылып атат. Садака жахрия, ачык садака деген түшүнүк бар. Адамдарга туура багыт берүү, адамдарды түшүндүрүү деген маани урматтуу бир тууганым. Эгерде адамдын жүрөгүндө кожо көрсүн деген сөз жок болуп, ыйманы толо болгон болсо, ошол кылып аткан садакаларын ачык кылып берсе, адамдар ошого үндөшсүн, адамдар билсин, жана акчасын берген адамдар дагы биз берген каражаттар жетип аткан турбайбы деп көңүлү ток болсун десе, урматтуу бир тууганым, мына ушул шарият боюнча жайыз, балким дурус болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям садаканы купуя бергенге да таргып берген, садаканы ачык бергенге да таргып берген. Айрыкча көңүлдөрү ток болуп, илгертен жакшы кылып келген адамдар башка адамдарга үлгү болуш максатында болсо, анда садаканы жария берсин деп айткан. Ошондуктан келгиле ар бир айткан сөзүбүздү, урматтуу бир туугандар, өтөсүнө чыга турган кылып ойлонушубуз керек. Силер кожо көрсүн кылып атасыңар дейт. Эгерде эч ким билбей калган болсо, эмнеге берген жоксуң дегендери бар. Мына кече жакында чет өлкө сайттарынын биринен окудум. Байларга айтат, силер жашырып бербегиле, ачык бергиле, силердин бергениңерди биз көрөлү дейт. Туура, жашырып бергениңер жакшы, бирок ачык бергениңер көрөлү дейт. Азыркы учурда ушундай бир заман болгон учурда акчасын берген адамдар акчам жеттиби жокпу деген күмөндө калбаш үчүн дагы ошону ачык айтып берген урматтуу бир тууганым жакшыраак. Бирок алып аткан адамдардын